Өз колдорум менен үйдөн айран уюттум. Айранды уютканды апамдан үйрөнгөнмүн. Апамдан үйрөнүп жаткандан кийин апамдын рецеби болуп калат. Биз жактагы дүкөнгө үйдүн сүтү келип турат, анан ую байып кетип келбей калган болчу. Кече жумуштарым менен дүкөнгө барсам эле сүт келип калыптыр. Билбейм ошол сүтпү же башка сүтпү. Дароо 4 литр алып алдым. Үйгө келип эле дароо эле сүттү бышырдым. Бир аз мурун караганда быша элек болчу да анан бат эле бардым. Бир аз эле убакытта барсам эле ташып кетиптир да, жакшы баардыгы төгүлүп калбаптыр. Атайын сүтүн муздаганын күттүм, каймагын алып калайын. Эртең менен саат 7:30 болчу да. Сүттү кайра жылытканга койдум. Бир аз эле жылытыш керек, мындай ысып кетпеш керек да. Ушундай чыныга 4 аш кашык айрандан куюп алдым. Үстүнө жылуусунан толтура куюп алабыз. Ачыткы деген ушундай суюк болуш керек да, коюу болбошу керек. Жакшылап тегиз аралаштырып, сүттүн үстүнө коюп, дагы бир сыра тегиз аралаштырып туруп, жуулуу болушунча жаап салабыз. 6 саат дегенде сонун болуп ачып чыкты. Рецепт пайдалуу болсо мени колдоп кеткенди унутпаңыз.